Жаңылықтардың күндізгі топтауын түз эфирде улантабыз. Эфирде Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, козголгон кылмыш ишинин алкагында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиев кармалды. Ал 2017-жылы комитетти башкарып турганда ыйгарым укуктарына таянып, пайдалуу кендери бар жерлерге лицензия берүү маселесин чечип берүүнү убада кылып, жарандан 50 000 акш доллары өлчөмүндө акча алганы аныкталды. Бирок Зилалиев айтылган убадаларын аткарган эмес, жана алган акчасын кайтарып берген эмес. Тергөөнүн жүрүшүндө чогултулган далилдердин негизинде 15 мартта УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 2020-жылы башкы прокуратура Зилалиевке 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп тургандагы ишмердүүлүгү боюнча мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал 1-май райондук сотунун чечими менен Жазык кодексинин 323 беренесинин 2-бөлүгүнүн негизинде күнөөлүү деп табылып 7 жылга кесилген. Кийин 2021-жылы 23 июнда жогорку сот Зилалиевке мыйзамсыз байуу боюнча коюлган айыпты жокко чыгарып, ишти кайра кароо үчүн Бишкектен 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Зилалиев соттун чечими менен 2022-жылы 17 январда үй камагына чыгарылган болчу. Атайын кызмат саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын башкы дарыгерине кылмыш иши козголгонун кабарлады. Башкы дарыгер калктын социалдык жактан айрылуу катмарынын укуктарын чектеген жана жеңилдиктерди алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан ар кандай коррупциялык схемаларды түзүүгө, үзгүлтүктүү опуз алуу, тендер өткөрүүдө акчаны кайтарып алуу, жогорулатылган баада мамлекеттик сатып алуулар, дары-дармекти жасалма эсептен чыгаруу сыяктуу аракеттерге айыпталууда. УКМК мындай фактылардан 20дан ашуун учурлары катталганын билдирди. 2022-жылдын октябрь айында дары-дармектер кымбат баада жеткирилген, анын натыйжасында казынага 36.205.791 сом зыян тарткан. Мындан тышкары 2022-жылдын май айында дары-дармектерди мелодорант, магний сульфаты, ошондой эле 25.510.700 сомго медициналык колкаптарды сатып алууда мыйзамсыз келишим түзүү жолу менен бир булактан сатып алуу ыкмасы колдонулган. Муну менен бюджетке 11.723.000 сом зыян келтирген. Жогорку кеңештин депутаттары президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновдун кызматтан кетишин талап кылышты. Белгилей кетсек, өткөн жумада 5 депутат облус башчысын сындап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп коррупциялык иштерге айыптаган. Айыл өкмөт мектеп жетекчилерине чейин кысым көрсөтүп, бир тууган агасына жерлерди алып бергенин айтышкан. Ошол эле күнү Жамалдинов маалымат жыйын өткөрүп, эл өкүлдөрү сунуштаган адамдарды кызматка койбой койгон үчүн сынга кабылганын билдирген. Мындан улам маселе бүгүн да парламентте көтөрүлдү. Аны сындаган Жусупбек Коргонбай уулу облус башчысынан кызмат эмес, бир кап буудай дагы сурабаганын айтты. Садыр Жапаров Кыргызстандын экономикасынын айрым тармактарындагы товарларды улуттук режимден алып салууну белгилөө жөнүндө тескемеге кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ага-ылайык уставдык капиталында мамлекеттен үлүшү 50 жана андан ашуун пайызды түзгөн мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларга, акционердик коомдорго сатып алууларды жүргүзүүдө ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарларына артыкчылык берүү сунушталган. Мындан тышкары министрлер кабинетине мамлекеттик керектөө үчүн сатып алынып жаткан ата мекендик товарлардын тизмесин түзүү тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев курулуш компанияларынын жетекчилери менен жолугуш өткөрдү. Жыйында батир алуу үчүн курулуш жаңы башталган үйлөргө акча төлөгөн жарандардын батирин ала албай калган учурлары көп катталып жатканы айтылды. Буга байланыштуу кардарлардын укугун коргогон көп кабаттуу турак жайларды үлүштүк куруу жөнүндө жобо жазылып жатканы маалымдалды. Жобо күчүнө кирсе, курулуш компаниялары баштаган имараттын аягына чейин толук салууга милдеттендирилет. Ошондой эле үй толук бүтпөйүнчө сатыкка чыгарууга тыюу салынат. Бакыт Төрөбаев бул жобо жарандар менен курулуш компаниялардын ортосундагы ачык айкындыкты камсыздап, батир маселеси боюнча чыр-чатактарды жөнгө саларына ишенимин билдирди. Андан тышкары мындай жолугушуулар эми тынымсыз өтүп турарын белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков салык инспекторлары канча майына аларына кызыкты.
Салық қызматының төрағасы Алтынбек Абдувапов салықчылардын эң төмөнкү айлыгы 30 000 сом экенин айтты. Депутат бул жетишсиз деп эсептейт. Ошондон пайдаланып өздөрү коррупцияга аралашып кетпесин. Ошону жакшы караңыздар, алардын да айлыгын көтөрүш керек, деди Кадырбеков. Учурда парламентте салык кодексин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жатат. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын топтомун түздү. Алдыда аба ырайы күтөт. Амандыкта жолугалы.